Эми эң негизги нерсе арынын кыштыгына биринчи өчүрт арыганын оорусу менен, экинчиси тойту канча килограмм бал бар bunun ичинде. Анан да важный нерсе арыга кандай кислород кычкылтек кандай кирип атат бул үй бүлөгө. Көбүнчө биз азыр сиздерге мына пупу яштагын көрсөтөйүн. Мына ары челек болсо, бул күзгү августтагы отводкаларыбыз мына уже клубга отуруп турат. Бул ары дарыленген. Ар бир ооруга каршы дарылап даярдадык. Анан эң негизгиси мынанын астында турган фанераны алып коебуз, ачып коебуз. Себеби ылдыйдан кычкылтек кирип, ары дем алганда баягы карбонат ангидрид көмүр кычкыл газы оор болот. Ушунун негизинен сетканын астына түшүп кетет. Бул жерде кислород дайым кислород обеспечение болуп турат, жеңил газ болгондугу үчүн. Ары эң кыйналган нерсеси кислород. Эгерде кислород агымы, кычкылтектин агымы туура келип турса, ары кыштан жеңил чыгат. Биринчи өчүрт кислородное обеспечение, баягы кычкылтекти камсыз кылуу, экинчиси оорулары, үчүнчүсү тойт. Ушу менен ары кыштан оңой эле чыгып калат. Ал эми жыгачы айшыктарда арыны кыштоого киргизүү үчүн бул да пупуга караганда сал башкачараак болот. Жыгачы айшыктарда абанын агымын жолго коюу үчүн мына артында турган эң акырындагы рамканы ачып коюу керек болот. Мынандай алып акырында рамка баягы көмүр кычкыл газынын чыгып кетиши жеңил болот. Ары кыштан оңой чыгат мындай алып ачып коюлса. Бул жагын туюк жабабыз. Бул жерде күздөгү отводкалар эле. Азыр көрсөтөйүн баштан баштап. Мына ары боло турган болсо толук жабылат. Мына жагы, бул жагы толук жабылат. Анан артындагы, эң аягындагы рамка менен яшыктын ортосундагы зазорду ачып коюу сунушталат. Себеби ушунда ары кыштан жеңилирээк чыгат. Менин көп жылдык тажрыйбамда ушундай неме менен кыштан чыгарабыз. Бул жерде конденсат да болбойт, нымдуулук ашып кетпейт, ары кыйналбай чыгат. Арынын көп жылдык тажрыйба, окулган китептер, алынган билимдердин негизинде келген эң кыска корутунду ушундай нерсе. Арынын кыштоосунда биринчи негизги нерсе биз оорусу менен күрөшөбүз, хоп. Андан кийин экинчиси тойтуну запастайбыз. Анан кийин арыны ороп атканда, жабып атканда эң бир кандай деп айтса болот, негизги бир тонкий жерлеринен бирөөсү арыда гнездодо, ушул арынын үй бүлөсүндө ары кычкылтек менен дем алат. Кычкылтек менен дем алганда ал көмүр кычкыл газын чыгарат. Ушул мезгилде арыны көпчүлүк арыкечтерибиз дымда ороп коюшат. Ороп койгон мезгилде баягы көмүр кычкыл газы көбөйүп кетет ал жерде. Аны ары канаты менен желпий баштайт. Желпигенде эмне? Арда энергия кетти. Хорошо, энергия кетсе, кетсин, өзүнүн тойту бар, тамакты жеди. Тамакты жеген сайын арынын ичегеси толо баштайт, жоон ичеге. Ошонун арынын өмүрү кыскара баштайт. Ушунун эсебинен кыштоо оор болуп калат. Мен силерге айткым келген нерсе, эгерде жыгачы яшыктарды акыркы рамканын арасын ачып койсо, же болбосо мындай пупу яшыктар болсо, астын сетка менен ачып койсо, кислород кычкылтек өзү менен кирип турат. Ары баягы көмүр кычкыл газын айдаганга энергия коротпойт. Ошонун эсебинен ары кыштан жакшы чыгат. Эми негизги кыштоонун маңызы, эң назик жери ушул көмүр кычкылтекти камсыздаш керек. Ушунун агымын камсыздап койсо ары кыйналбай чыгат. Ушу арычылыктын секрети ушул эле.